إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alamdı жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалату вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн сиздер менен динибиздин негизин түзгөн, адам динге келгенден кийин маани бере турган нерсе бул ал-ихлас деп өткөнкү жумада сиздер менен сүйлөшкөнбүз. Ошол темабызды улантабыз. Ал-ихлас дегени биздин кыргыз тилинде дагы бар, биз кыргызча колдонуп жүрөбүз, бирок ихлас деген сөз бул түпкү эмеси араб тилинен келип чыкканда, араб тилинен чыкканда бул эмнени туюнтат? Ахласа деген бул ихлас деген сөздүн мааниси кутулуу болот да, куткаруу, кутулуу, куткаруу. Ихлас деген бул адамдын жүрөгүндө болот. Ихлас деген бул берилүү, мындайча айтканда кутулуу жүрөктө болот да. Эмнеден кутулуу дегенде, демек бул жүрөктө экен. Жүрөктө эмнеден кутулуу десек, эң биринчи ихлас бул ихластын орду жүрөк. Ихлас бул бошотуу, куткаруу, жүрөгүндө ашыкча нерселерден, риядан, эл көрсүндөн, эки жүздүүлүктөн, адамдардын ыраазычылыгын күтүүдөн, күйөөңдөн, балаңдан, кыскасы кимден болбосун бир ыраазычылык күтүү, ошону жүрөгүңдөн алып салуу, ошону куткаруу эмне болот экен? Бул ихлас болот да. Ихлас болот. Демек, бул жүрөктө бир гана Алланын ыраазычылыгы болуш керек да. Эгерде ошол жүрөгүбүздө бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн, Алланын ыраазычылыгын биринчи орунга кое турган болсок, ошондо эмне кылабыз? Башка нерселерден кутулабыз да. Демек бул эмне экен? Кутулуу, бошотуу экен да жүрөктү. Адамдардын ыраазычылыгын күтүүдөн бошотобуз. Бирөөдөн ыраазычылык, бирөөдөн дагы бир нерсе, бир рахмат айтып коюшунан ыраазычылык күтпөсөк, демек биз ошол адамдардан болгон келе турган пайдадан эмне кылат экенбиз? Бошотобуз, үмүтүбүздү үзөбүз. Бир гана кимден үмүт кылабыз? Алладан үмүт кыла турган болсок, бул эмне болот экен? Ихлас болот да. Мына ушул ихлас. Демек, бул сөздүн мааниси. Ал эми шариаттагы мааниси болсо, ал-ихласу фил истилах, яъни сидқал абди фи таважжухи ила Аллахи иътиқадан ва амалан. Ихлас дегени бул Аллах Таалага чын жүрөктөн берилип Аллага кайтуу. Жүрөгүңдү кимге? Аллага ачуу да. Жүрөгүңдү бир гана Аллах тарапка, Аллага эмне кылат экенбиз? Жүрөгүбүздү ачат экенбиз да. Демек, Кур'ан Каримде Кудай Таала айтып атат: "Астаузу билlah ва ма умиру илля лиябудуллахал мухлисина лахуддин." Адамдар, мусулмандар Аллага бир гана ихлас менен ибадат кылууга, сыйынууга не кылды деп буйрулду дейт. Ихлас менен. Демек, бир гана ким үчүн эме кылышыбыз керек экен? Аллахтын ыраазычылыгын күтүшүбүз керек да. Эми ваан Фудайл ибн Ияд фи каулихи таала, Фудайл ибн Ияд деген сахаба, алым мындай дейт: "Лияблуакум айюкум ахсану амала." Мүлк сүрөсүндө Аллах Таала айтты, эмне деди? Силерди Аллах Таала кимиңердин жакшы амал кылууңарды билүү үчүн жаратты деди. Кимиңер эң жакшы амал кылууңарды билүү үчүн жаратты деди да. Фудайл деген алым мындай деди: "Кала ахласа ва асваба." Бул эң жакшы амал деген эмне деди? Биринчиси ихласы бар, жана ошондой эле туура болгон амал деди. Амалда эки нерсеге маани бериш керек экен. Биринчиси тууралыгы, экинчиси эмне экен? Экинчиси ихлас. Бир амалдын кабыл болуусу үчүн эки нерсе шарт болот экен. Тууралыгы, экинчиси эмне экен? Ихласы. Мисал үчүн, экөө бирдей болуш керек. Бир адам намазды туура окуп атат, намазды туура окуп атат,
rükünü tuğra kılıp atat, sajdanı tuğra kılıp atat, birok ıhlas yok. Ihlas yok. Tuğra okup atat. Birok ıhlas yok da Allah'ın razılığı üçün emese, görüp koyarken, birөө görüp koyarken, men namaz okup atat desin dep okup atat. Bunun namazı kabul bolboyt deydi. Nege? Tuğralık var, tuğra okup atat, birok ıhlas yok eken de berilүү yok, Allah'a berilүү yok bolup atat. Ay teskerisinçe deydi. Ihlas bolup tuğralığı yok bola turgan bolsa dagı amal kabul bolboyt deydi. Birөө aябай berilip namazды bilbeyt takırda. Kelip alıp ele, emek kılıp ele, uşu jatıp turup ele, bir nerse kılıp ele okup atat da. Namazın baya sürelördü bilbeyt, farz, vacip degen, mustahab degen amallарын bilbeyt dagı. Jön ele kelip alıp 5 teken bilbeyle, ıhlas men Allah'a berildim de öyle, ıhlas var, birok emne yok, tuğralık yok deydi. Tuğra okup atat. Ha? Demek bunun dagı amalı kabul bolboyt deydi. Amal kabul boluş üçün en birinciden iki nerse kerek eken. Birincisi neken? Tuğralık, ilimdin negizinde boluş kerek eken. Jana oşonda elem neken? Ihlas kerek eken de, adam çın jürögünden beriliş kerek eken de. Bir gana Allah üçün ibadat kılam degen niyet boluş kerek eken. Mına oşonda ne bolat eken? Amal kabul bolat, urmаттуу bir tuğanlar. Emi kede biz misal üçün biröөгө жакшылык кылабыз, dinde misal üçün dinde жүрөбүz, biröөгө жакшылык кылалы дейбиz. Жакшылыкты bir gana Allah üçün kılış керек да. Kaçan biz ne üçün misal üçün adamlardan narazı bolobuz, adamlardan narazı bolobuz, adamlarga mildet kılabız. Mildet kılуу özü kayaktan kelet? Kede men misal üçün biröөгө mildet kılabız go. Men saga ушунча жакшылык кылдым, sen bilbedиң дейбиz, ha? Ушунча жакшылык кылдың билбедик. Аялы күйөөсүн айтат, же болсо күйөөсү аялына айтат. Бул неденке десе, адамдын бул милдет кылуу күтүүдөн келет да. Күтүүдөн келет, ожидание. Күтүүдөн келет. Бирөө неге күтөт? Себеби ыхлас жок да. Ыхлас жоктуктан эмне кылат? Күтөт да адамчы. Ыхлас жок. Мисал үчүн demek ıhlas жоқтуктан не болот экен? Күтүү пайда болот. Бирөөгө жардам беребиз дагы, эмне кылабыз? Андан бир нерсени күтөбүз да. Жардам беребиз да күтөбүз. Анан күткөн нерсебиз ишке ашпай калган кезде эмне кылабыз? Милдет кылабыз да. Андан кийин милдет кылабыз. Неге биз мен ушундай кылсам сен эме билбей койдуң деп туруп, анан ушундай кылып эмне кылабыз? Kütүүдөн милдет кылуу пайда болот да. Негизги эң түпкүрү эмнеден пайда болот бул? Эң түпкүсү адамдан бир нерсе күтөт да. Bir жерде бир жакшылык кылабыз, бирөөгө мисал үчүн бирөөгө жакшылык кылабыз, жардам беребиз, бирөөнү карашабыз, мисал үчүн жетимдерге жардам беребиз, же болсо өзүң бир тууганыңа жардам бересиң, бирок ayağında кийин не кыласың, ушул мага жардам бербеди да, ушул кайра мага кайтарбады да дейбиз. Бирок бул эмнеден пайда болот? Ошол жардам берип аткан кезде биз Алланын разычылыгын гана көздөшүбүз керек. Алланын разычылыгын гана көздөй турган болсок, ошондо биз не кылбайбыз? Кийин кайра милдет кылбайбыз. Кээ бирөөлөр атактуу болуш үчүн, известный болуш үчүн не кылат? Бирөөгө жардам берет да, наамы чыгыш үчүн. Аны көбүрөөк адамдар тааныш үчүн бирөөгө жардам берет. Бирок Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Ва русулан кад касаснахум алейка мин каблу ва русулан нам нақсус алейка." Биз дейт Кудай Таала, пайгамбарлардын арасынан сага кээ бирлерин айтып бердик. Кээ бирлерин биз силерге айтып бердик дейт, пайгамбарыбызга айтат. Сага айтып бердик. Ва русулан нам нақсус алейка. Жана пайгамбарлардын кээ бирлерин көпчүлүгүн силер сага айтып берген жокпуз дейт, Куранда келген жок дейт. Тагыраагы бул эмнеде мындан кандай сабак алсак болот? Мындан кээде бирөөгө жакшылык кыласың, Алланын жолунда жүрөсүң, сени көпчүлүк адам тааныбаса дагы ким тааныйт? Аллах билсе болду да. Даже бизди эмес, мени эмес, же болсо жөнөкөй пендени эмес, Allah Taala kimde aytat? Пайгамбарларды дейт. Не кылган жок экен? Айткан жокпуз дейт Кур'анда дейт.
Демек көбүнчө бизге кайсыл пайгамбарлар жөнүндө келет? Мисалы үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө келет, Ибрахим пайгамбар жөнүндө келет, Иса пайгамбар жөнүндө, Муса пайгамбар жөнүндө, улуу пайгамбарлар жөнүндө Аллах Таала бизге айтып берет. Бирок 124 миң пайгамбар келген дейт. Балким андан дагы көп пайгамбар бар дейт. Ошол пайгамбарларды Аллах Таала эмне кылган? Бардыгын айткан жок да Куранда. Бирок Аллах Таала эмне айтат? Ва русулан нам нахсус алейка, сага көптөгөн пайгамбарларды айткан жокпуз. Биз билбейбиз, ким билет? Алла билет да. Ошон үчүн кээде бирөөгө жакшылык кылганда, мына көрдүңүздөрбү? Алла билсе болду. Алланын ыраазычылыгы үчүн Алла билсе болду. Мен деле мисалы үчүн имам болуп, мен көп адам таанысын, мен жамаатыма көп адам келсин деп туруп ниет кыла турган болсом, бул ката жаңылыш да. Миллиондогон адам таанып бизди, мени да мисалы үчүн, сизди деле миллиондогон, миллиардтаган адам таанып, бирок Аллах Таала тааныбаса, Аллах Таала тааныбай турган болсо, Аллага жакын эмес боло турган болсоң, эмне пайда да? Эмне пайда? Ошон үчүн кээ бир адамдардын адашканы ушул нерседе, бая айтат го, атың чыкпаса жер өрттө дейт го. Ушул нерсеге келип калат да кээде. Кээде адам маани бериш керек. Эмне менен таанылып кетип атасың? Мисалы үчүн урулук кылып таанылышы мүмкүн адам. Бир жерди барып дагы бир тоноп кетип таанылышы мүмкүн. Бирок эмне кылыш керек? Жакшылык менен тааныла бериш керек. Жакшылык менен бирөөгө жакшылык кылып атабыз. Пайгамбарыбызга бир сахаба келип айтты. Мен өзүмдүн известный болгум келбейт деди. Известный болгум келбейт. Бирок адамдар менин кылган жакшылыгымды, не деди? Менин жакшылыгымды билип алышат деди да. Адамдар билип ала берет дедиле. Анда сенин ыхласың болсо, искренность болсо, жүрөгүңдө ыхласың боло турган болсо, анда мейли таанылса тааныла берсин деди да. Эң биринчи эмне экен? Ыхлас экен да. Ыхлас экен. Ошон үчүн не кылышыбыз керек? Бир амалды кылып атканда үйдө дагы жүрөктү бош коюш керек. Аллага кайрылыш керек. Бирөөгө жардам берет, мусулман бир тууганга жардам бердиңби, могу жерде жардам бердиңби, мечитке келип, болду, унут. Алланын ыраазычылыгы үчүн Алла унутпайт. Бирок пендеден күтө турган болсок, даже балаңа жакшылык кылсаң, балаң билбей калышы мүмкүн. Балаңды канча жаш кезинде не кылабыз? Ичиресиң, кийдиресиң, кийим алып бересиң, бүт бардык жакшылыктарды кыласың, карайсың. Бирок эртең балаң аны билбей калышы мүмкүн. Эртең ата дейт, ты самый плохой человек деп койсо болду, жүрөгүң өлөт. Ата дейт, сен биринчи өзүң тарбия кылып ал. Сам ты не знаешь деген балдар эме болот. Не үчүн? Ошон үчүн бала тарбия кылып атканда, это самое первое, это довольство Аллаха должно быть. Алланын неси болуш керек? Ыраазычылыгы болуш керек да. Любой амалда, кайсыл амалды кылбайлы, ошондо эмне болот? Аллах Таала бизге кайтарат. Ошон үчүн ниетибизди эмне кылалы? Туура кылалы, урматтуу жамаат. Ниетти туура кылыш керек. Алла биздин жүрөгүбүздөгүн билет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтты: "Валлаху алимун бизати судур". Чындыгында Аллах Таала жүрөктөгү нерселерди билет. Эч ким билбейт го, мисалы үчүн. Канчалаган ойлоруңузду бир пенде билбейт. Бирок Аллах Таала сенин жүрөгүңдө, ичиңде кылган ниетиңди Аллах Таала билип турат экен. Кичинекей жакшылык кыла турган болсо, кыпындай ушунчалык жакшылык кыла турган болсо, аны ким билет деди? Аллах Таала аны билет деп айтты. Ошон үчүн жакшылык кыла бериш керек. Бир жерде барды, Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшылык кыл, болду, всё, забыл. Дальше кете бер. Ошон үчүн биз адамдардан күткөн үчүн не кылабыз? Кийин милдет, недовольство болот да.